Саламатсыздарбы. Эфирде жаңалықтардан күндүзгө чыгарылышы, студияда Алтынбек Бедилов. Чүй областынын Токмок шаарындагы айланма жолдун боюндагы ачык аянтта чыккан өрттүн кесепетинен Актилек чек ара өткөрмө бекетинин иши 1 саатка үзгүлтүккө учураган. Ысык Ата райондук администрациясы берген маалымат боюнча эки электр мамынын ортосундагы 50 метр чубалгы жараксыз абалга келип, аны оңдоо үчүн түндүк электр ишканасынын кызматкерлери тартылган. Акимияттан билдиришкендей, күн жылганына байланыштуу жазгы тала жумуштары башталып, ушундан улам куурайлар жана камыштар күйүп кеткен учурлар байма-бай катталып турат. Ушундан улам жер иштеткен дыйкандарды өрт коопсуздугун сактоого чакырышууда. Кече кечки 6:30 Бишкек Нарын Торгат айланма унаа жолунун 51-чакырымда ачык аянтта от чыккандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Интернет колдонуучулар өрт май куюучу станцияга жана үйлөргө жайылып жатат деген кооптонууларын айтып башташкан. Буга байланыштуу куткаруучулардан турган 4 бөлүм тартылган. Жалын 2 сааттын ичинде чектөөгө алынып, кечки 10:00 гана толук өчүрүлгөн. Бактыга жараша өрт май куюучу жайга жана турак жайларга жеткен эмес. Жабыркагандар болгон жок. Акыркы тапта тилсиз жоодон улам келтирилген чыгым жана экологияга келтирилген зыян эсептелип жатат. Акыркы алынган маалыматтар боюнча кече тутанган оттон улам 60 гектарга жакын жер өрттөнүп кеткен. Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райым Матраимовдун баш коргоо чарасы тандала элек. Сот 24 сааттын ичинде чечим кабыл алышы керек. Экс аткамнер кече УКМК тарабынан кармалып, убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Ал кылмыштуу кирешелерин адалдоого шектелүүдө. Алынган маалыматтар боюнча экс аткамнер кече түштөн кийин саат 3-тө атайын кызматка суракка чакырылып, андан ары камакка алынган. Былтыр октябрда ал коррупция беренеси боюнча кармалып, бирок дароо тергөө менен кызматташууга барып, күнөөсүн толугу менен мойнуна алып, мамлекетке келтирилген 2 миллиард сомдук зыяндын ордун толтурган. Анын 600 миллион сому мүлк менен берилген. Бул боюнча 11 февралда 1 май райондук сотунун чечими чыгып, мурдагы бажычы күнөөлүү деп табылып, 260 миң сом айып чыгарылган. Айрым маалыматтарга караганда Райымбек Матраимовго Айеркен Саймайтынын иши боюнча дагы айып коюлууда. Бирок бул расмий ырастала элек. Ош шаардык ТЭЦ боюнча кылмыш иши иликтенип жатат. УКМКнын коррупцияга каршы күрөшүү кызматы түштүк калаада жайгашкан жылуулук электр борборунда коррупциялык схеманы таап чыккан. Жепке коммерциялык кыймылсыз мүлк объектилерин мыйзамсыз кошуу фактысы аныкталып отурат. Анын алкагында Ош шаарындагы жылуулук борбордун жетекчилиги коммерциялык объектилердин ээлери менен жеңишинен келишип алып, жеке менчик мончолорго, спорт залдарга, медициналык клиникаларга жана көп кабаттуу турак жайларга, ири соода объектилерине жылуулук тутумун мыйзамсыз байланыштырганы ачыкка чыгууда. Алдын ала алынган маалыматтар боюнча аталган коммерциялык объектилерден түшкөн каражатты Ош шаардык ТЭЦнин жетекчилиги жана айрым кызматкерлери кымырып алышкан. Бул коррупциялык схемадан бюджетке ири көлөмдө зыян келтирилген. Учурда УКМК тарабынан териштирүү иштери улантылууда. Панфилов районунда милиция кызматкерине кол көтөргөн шектүүлөр кармалды. Бул тууралуу Чүй областык ички иштер башкармагынан кабарлашты. 3 күн мурда Чалдабар айылындагы постуна милиция кызматкерине кол салуу болгондугу тууралуу билдирүү түшкөн. Аталган маалыматты алган соң дароо ыкчам тергөө кызматы чыккан. Тартип сакчылар барганда 16 февраль күнү болжол менен саат 16:00 чамасында белгисиз адамдар мас абалында эч себепсиз ошол жактагы кызматын өтөп жаткан кызматкерди ур токмокко алып, окуя болгон жерден качып кеткендиги белгилүү болгон. Аталган факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүш иштери башталган. Бул кылмыштын бетин ачуу максатында ыкчам издөө иш аракеттеринин натыйжасында кече 21 жаштагы жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Андан кийин дагы 2 шектүү 22 жаштагы 2 адам колго түшүрүлүп, тергөө кызматына жеткирилген. Бул окуя боюнча бардык керектүү экспертизалар дайындалган. Уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүн жана аларга байланышы бар адамдарды президент жана парламенттик шайлоого катыштырбоо сунушталууда. Конституциялык мыйзамга өзгөртүү киргизүү демилгеси ички иштер министрлигине таандык. Документке уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү жергиликтүү кеңештин депутаты болбогондой жана мамлекеттик муниципалдык кызматтарга дайындала албагандай өзгөртүү киргизилип жатат.
Мындай кызматтарга соттолгон адамдар, анын ичинде уюшкан кылмыштуу топтордун курамында болгондор дайындалбаш керек деп айтылат. Ушул эле категорияга кылмыштуу топтордун кызыкчылыгын коргоп, кылмыш кылгандар же ички иштер министрлигинин каттоосунда уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары тургандар да кирери кошумчаланды. Министрлик мындай адамдар криминалдык акчаларды адалдоо үчүн саясий партияларга, коомдук кыймылдарга кирип алышаарын эскерткен. Ички иштер министрлиги акыркы жылдары криминал чөйрөсүнүн өкүлү жок, бир да парламенттик шайлоо кампаниясы өтпөй калганын кошумчалаган. Дал ушундай маңызды камтыган документ өкмөттүн сайтына коомдук талкууга чыгарылды. Ал арада Бишкек шаардык кеңешке шайлоого катышуу ниетин билдирген партиялардын тизмеси күндөн күнгө узарууда. Бүгүнкү күнгө карата мындай саясий уюмдардын саны 16га жетти. Алар Патриот, Социал-демократтар, Улуу журт, Бүтүн Кыргызстан, Эмгек, Атамекен, Легалайз, Ыйман Нуру, Жашылдар партиясы, Ишеним, Ата журт, Бирге вместе, Кыргызстандын Элдик демократиялык партиясы, Эркин тандоо, Ынтымак жана Кыргызстан коммунисттер партиясы. Бишкек шаардык кеңешине шайлоо 11 апрелде болот. Анда жеңип чыккан депутаттардын ыйгарым укуктарынын мөөнөтү 4 жылга созулат. Эл өкүлдөрүнүн саны 45ти түзөт. Акыркы 12 жылда 400 автобус жарактан чыккан. Бул тууралуу Бишкек шаардык мэриясынын жол транспорттук инфраструктурасынан билдиришти. Айтымдарында транспорттун бул түрүн колдонуунун мөөнөтү 6 жылга деп эсептелген. Бирок Кытайдан келген автобустардын көпчүлүгү иштебей калганы маалым болду. Учурда Борбор калаада күнүнө 100 чоң автобус, 120 троллейбус каттамга чыгууда. Анын 70%-ын маршруттук таксилер аткарат. Буга чейин алар жол кирени көтөрүүнү талап кылып, 2 күндөй жумушка чыкпай коюшкан. Мындан улам мекемелер аралык комиссия түзүлгөн. Алардын корутундусу 2 жуманын ичинде экономика жана финансы министрлигине жибериле турганы маалым болду. Аталган мекеменин анализинен өткөн соң Бишкек шаардык кеңешинин депутаттарынын талкуусуна чыгарылат. Эгерде эл өкүлдөрү макулдугун берсе, анда жол кире көтөрүлүшү мүмкүн. Мына ушундай жаңылыктар менен программабызды жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.